Ош шаардык мэриясына караштуу муниципалдык ипотекалык ишканасы куруп жаткан Достук Кичи районундагы 90 батирлүү үйдүн учурда курулушу 52% аткарылып бүттү. Берилген маалыматтар боюнча бул жерде поликлиникадагы орун алат. Курулуш иштери 2020 жылдын март айында башталган болсо, бүткөр иштери 2022 жылга белгиленген. Бирок график боюнча курулуш иштери алдыда жүрүп жаткандыктан мөөнөтүнө чейин деле берилиши мүмкүн. Бул даректеги үйдө жашоочулар үчүн бардык шарттар каралган. Аны бүткөрүүнү Элит Строй Сити курулуш компаниясы колго алган. Тендер өткөрүлүп, аны компания 199 миллион сомго утуп алган. Азыр 103 миллион сомдук иши аткарылып бүткөн. Анын сапатын көзөмөлдөп, курулуш иштеринин жүрүшү менен бүгүн шаар башчысы таанышты. Эгер иш темпи ушул деңгээлде жүрүп тура турган болсо, биз муну азыр шаар күнүнө 5-октябрга тапшырып берүүгө аракет кылабыз деп атабыз, бирок биздин өзүмдүн жеке көз карашым график боюнча бир бул жылдын аягына бүтүрүп беребиз. 22 жылга чейин эмес, 2021 жылдын акыркы айларында Кудай кааласа тапшырып, мэрге өткөзүп берүүгө чамданып турабыз. Терезелер кандай койдуң эле? Сапаттуу суу койдуңарбы? Терезелер сапаттуу. Азыр жакында булар жанагы ишик жана каналдемелик коммуникацион материалдарды алып келишет, абыр элесте. Түздөн түз ушу сиздердин катышуңуздар инспектордор сапатына маани берип, анан кийин коюп уруксат берет. Мына кээинки үйлөрдө кирсең, мында пластик кадимгидей шамал турат. Анан же болсо жамгыр жааганда суу кирген пластик. Ошондой болбосун деп кийин баардык үмүт менен күтүп атат да, үй алабыз буюрса насип кылган адамдар алат, анан сапатка көңүл бурган, аз калыптыр эми. Эң негизги отделкаларына, эшик ошолордун. Ошон миңине чыдап, бирине чыдабай коебуз да кээде. Көрүнө турган жерлерге киргенде арзан коебуз. Анан ошодон эл нааразы болот. Ал эми курулуш иштери эбак эле башталып, аны бүткөрүү иштери кечиктирилип жаткан көп кабаттуу үй шаардын Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан. 80 батирден турган бул үйдүн курулуш иштери 2019 жылдын сентябрь айында башталып, ушул жылдын март айында пайдаланууга берилери пландалган болчу. Тендерди Памир Строй курулуш компаниясы 166 миллион 850 миң сомго утуп алган. Курулуш иштеринин кечиктирилип жаткандыгынын себептери айтылды. Аны менен бирге эле көп кабаттуу үйлөрдүн алдына унаа токтотуучу жайларга көңүл буруу керектиги айтылды. Проектini карап атканда милдеттүү түрдө мисалы 130 батирлүү үй салабы, 130 сөзсүз эмени тапсын. Каяктан табыш ал өзүнүн проблемасы. Сатып алабы. 200 квадрат эме 200 батир салабы, 200 эмени тапсын парковка. Болду, ошону киргизбесек болбойт да. Азыр мисалы мына 80 батирде эми көпчүлүгүндө сөзсүз ар бир үйдө бирден машина болот. Кээ биркилеринде 2ден болот, туурабы? 3төнүп алгандар болот, баласында, кызында дегендей да. Эми бирден эсептегенде 80 машина, 18 калганын каяка коет? Калганын каяка коет? Жолго коет да, баардыгын жолго коет. Кечиккендиги боюнча бул жерде смета менен проектиде ортодо разница болуп калган. Ошонун негизинде бизде үстүдө ошо 3 этаждын материалдары көп нерсеси каралбай калгандыгы үчүн ошо суроого жылып кетти. Анан кийин былтыркы пандемия ошонун негизинен дагы бир топ эле бир ай 45 күнгө жылды. Андан кийинки ошо жанагы разница боюнча жылды. Өз негизи биз азыр мэрия менен келишип, августтун аягына чейин деп биз сүйлөшүүлөр болгон. Себеби биздин негизги ошол график боюнча жылганда пандемияны жанагы разницаны эске алганда ошол эле августтун акырында туура келип калат экен. Разница канча? Эмне сатасына разница? Разницасы ошо үстүдө 3 этаждын материалдары полностью эле арматура менен бетондор дагы башка материалдар каралбай калган. Ошонун негизинен 17 миллион 800 миң сомго разница болуп калган. Дал ушул учурда Ош шаарында 3 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жаткан болсо, анын бири Керметау Кичи районунда орун алган 9 кабаттан туруп 45 батирлүү үй бар. Бул жерде жашоочулар үчүн бардык шарттар каралат. Ал эми бөлмөлөрдүн дагы аянты кеңири. Бул жердеги үйдүн айланасында балдар ойноочу аянтчалар, унаа токтотуучу жай жана көрктөндүрүү иштери уланат. Курулуп жаткан үйлөрдөн батир алууну каалагандардын саны күн санап өсүүдө. Андыктан курулушту тездетүү үчүн шаар бийлиги каражаттарды өз убагында төлөп берип, курулуш компанияларынан жумушту өз убагында бүткөрүүнү талап кылып жатат. Анан курулуш атайын биздин
Ош шаардык мэриясы өкмөт тарабынан токтотуулар болгондугун негиздеп жатышат да. Биз бул шартка макул болбой өз мөөнөтүн бүтүрүүнү талап кылып жатабыз. Азыр эми курулуш иштери жүрүп жатат. Негизинен азыр ички шыбакы, отделка иштери, коммуникациялык маселелер өтүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыз, негизинен үйдүн корпусу турган. Иштин негизги көлөмү аткарылган деп айтсак болот. Кезекте тургандар боюнча да айтсаңыз, азыр канча адам кезекте турат? Бүгүнкү күнгө 1650ге жакын адам бар. 1621 тагыраагы. Ошончо адам бүгүн кезекке туруп жатат. Алардын үй бөлүштүрүү маселеси Ош шаардык мэриясы турак жай комиссиясы тарабынан чечилиши керек. Алардын көпчүлүгү кимдер ошол тизмеге тургандар? Биздин алдаларыбыз боюнча 60-65% бул мамлекеттик, муниципалдык, бюджеттик сферада иштеген кызматкерлер. Ош мэриясы ипотекалык негизде куруп жаткан алгачкы үйлөр дал ушулар. Шаар башчысынын айтымында дарыгерлер, мугалимдер, тазалык жана көрктөндүрүү ишканасынын кызматкерлери үчүн арзан пайыз менен дагы бир көп кабаттуу үйгө жакынкы күндөрү капсула салынаарын маалымдады. Жатат, жакын арада бөлөсө дагы кошумча 4-үчү үйдүн пайдаланууна капсула таштайбыз. Быйыл андан сырткары дагы 2 үй, мындайча айтканда 3 үйдүн курулушу башталат да. Курулуп атканда кээ бирки мындай ката кеткен деп атышат. Эми биз азыр ошол мына жетекчиге тапшырма бердик. Ошол кимдин күнөөсү менен ошол кемчиликтер кеткен. Эгер бул жерде проектировщиктерде мындай мүчүлүштөр кетип калышы мүмкүн. Эми аны мыйзам чегинде карап, анан эгер биз төлөй турган болсок, аны мыйзам чегинде сот аркылуу карап туруп мындай чечип бергенге аракет кылабыз. Негизгиси бизде акча бар, акчаны убагында беребиз. Булар ошо аткарылган иштердин объемин убагында бере турган болсо эле биз акчадан мындай задержка болбойбуз. Ал эми мына азыркы калган 2 үй боюнча биз убагында акчаларды которуп бердик да. Эске салсак, ипотекалык негизде берилип жаткан үйлөр 4% ченем менен берилери айтылган. Мимоза Жаныбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.